Бишкек шаарындагы Ак Өргө конушунун Садыков көчөсү 230-үйдүн тургуну Батма Кадыралиева 7 кошунага берилген ордугу муниципалдык жерди мыйзам чегинде чечип берүү өтүнүчү менен тиешелүү тараптарга кайрыла отуруп 7 жылдан бери тыйнактуу жооп ала албай убара болуп келет. 2017-жылы мен баратам өзүнүн эле ордунда болчумун. Анан булар муниципальный жерден кыдырыла чыгып кетти деп неметкенде мен жогорку сотко чейин кайрылсам, жогорку сотто чечим чыккан. Эми ошол боюнча жеримди чегимди көрсөтүп бергиле десем, бул үй Шарипов ажы үйүн сатып буларга берген. Булардын документтери бар болчу. Ал ошо документ менен карабай бул негизи жерди чоңойткусу келди. Моундай кылып жер негизи чек могу жерден негизичи чек могу жерден 1760 менен соттун чечими менен берден бүткөн. А эми ушу менен тосуп алга десем, бул жаңы сатып алган үй мен документти жасатам, кайра жасатам деп архитектурадан киши чакырып могу жерден мен барата чыга турган жеримди бүт тосуп алды, курчуп алды. Эми эмне кыларын билбей отуруп, 7 жылдан бери ишим чечилбей келип атат. Барбаган жерим калган жок, кайрылбаган жерим калган жок. Барата чыга турган жериме, машина өтө турган жеримди тосуп бияка берип коюшту. Өткөндө бала машинасын киргизсем деп, бул жерде касыкты машинасынын астын мырыйтып тосуп алды. Кире албай, чыга албай, эми бирге кире албай калды үйүмө. Баратам жок. Ушуну алигиче чечип бере албай жатат. Какка кайрыларын да билбей алдым. Мурунку мэрге Айбек Жунушев келсем ал карайм дегенче болбой эле жаңы Абдыкадыров Эмил келген. Эмил келип ал вообще ишти карап да койгон жок, көрүп көңүл буруп да койгон жок. Документ турса да баарын далилдеп, чындыкка эч бир жете албадым. Баарын далилдеп берсем деле укпайт, келишпейт, карашпайт. Булар каякта барат, эми биз каякка барабыз, кимге даттанабыз билбей да калдым. Жогорку сот 17 Шарипов Ажыбектикин 1760 деп чечип көрсөтүп берген. Ал эми бул жер муниципальный жерди укусы мэриянын укусусы караш керек экен, ошолор сотко бериш керек экен. Эми ошолор келип чечип сотко берип мен чегимди көрсөтүп бергиле десем, мына көрсөтүп бергендеги чеги. Как барсаң ушакка бар деген сөздөр монтип койду. Эми бийлик билбейм, бийлик акчалуулар келе иштеп калган билбейм. Дарбазаңыз дагы коюлбай турат, Дарбазам коюлбагына 7 жыл болуп кетти. 7 жылдан бери алдыртты. Мен ошон үчүн документ алып тактадым. Тактасам көрсө менин өзүмдүн эле жеримде экен. Наоборот, Шарипов Ажыбек менин жериме забор салып алыптыр. 1760 20 кылтыр забор салып, бир жерманды өзүнө курчуп алыптыр. Анан ошону сот чечим чыгарып, менин жериме кирип кеткен үчүн заборун бустуртуп чечим чыгарып 1760 менен карап сот бекитип берип атса да, эмнегедир мэриядагы укуслар келди, мэриядан кишилер келди, архитектурадан келишти, айыл өкмөтүнөн келишти. Эмнегедир ушул жерди чечип бере албай коюшту да. Акты түшүшөт, актысына мен аткарат экенде ишенип эле актысына кол коюп берсем болду, иш жабылып калат. 2021-жылы 10 мартта жогорку соттун чечими чыккан. Ага нааразы болуп эле өстөрүп эле Шариповдун адвокаты Аскаров Насирдин деген эме баягы таанып эле мындай болот деп эле жасалма документ жасатышыры, жасалма документ жасаса болот деген сөздү ишип, ошол бардык жерлердин баарын токтотуп атат да. Мен эми кантип кирип чыгам бу жерде, ойлосоңуздар, караңыз. Машинамы кантип кирип кантип чыгат. А бул жерге дагы жалаң эле менин машинам эмес, тойлордо машиналар токтойт да, бирөөлөр үйүнө конок келет дегенде, конок келет дегенде алар каякка токтойт. Жети түтүндө карасаңыздар кандай таарып кеткен. Бул жерге билбейм. Маңдайкы кошунубузда чыгып алган, Мына 3 кошунан чыган: Шарипов Ажыбек, Шырдакова Сабира, Бобекова Айна. Мына Бобекова Айна болсо мына карагай менен нары түз кетиш керек болчу. Шырдакова Сабира болсо тиги карагайдан нары жакты тосуш керек болчу. Ал эми мыногу Шарипов Ажыбек болсо могу жерден бүтөт, ал мурут менен чегим жерден бүтөт. А бул ушуга эме болбой, мына нысап кылбай, мен берги чейин тосуп алам деп, мына вишит алдым баарын, но меникинде барата чыкмак да, бул тыштачы 7 үйгө. Ал үйдүн ээси жок, кароосуз калган үй да, качып болуп кеткен. Анан мындай ошол ойдон негедир кара албай турат үйчү. Аны бул Шырдакова Сабира менен Ажыбек экөө бөлүп алган. Мындай барата чыккан жерди бөлүп, экөө ортодон бөлүп алган. Карап көрсөңүздөр, тигиде мына забору астыга чыгып, муниципальный жер тосуп, бул болсо муниципальный тосуп, вишит алып тигип, өстөрүн жүрүп, өтүгүн төргөрүп, мэрияны колго алып, укусы дагылар. Карабайт, сатып жиберген. Бул болсо 7 жылдан бери эмнеге келип, канча жолу обещать этишти, эчтеке иш аткарышпайт. Муратша деген
Ажы көкө могу жерде турган душумду талкалап, сен берги душ салга, сен деп жөн эле өзүм ордунда турган душ машинени талкалап салып эметип отурбай карабайсың. Чындык каякта дейт, каяк барам эми? Ким карайт бул ишти? Жогоруда Батмажы айтып отургандай, уурусу күч болсо ээсин доого жыгат демекчи. Эженин үйү ордунан жылбай, тиешелүү документтери толугу менен турса дагы 10 000 сом айып салдырып, дарбазасы жок, эшик алды ачык турат. Ал эми бул маселени жөнгө салып койчу Бишкек шаардык мэриясынын адистери, архитектура, кадастр, акимият, айыл өкмөттөн бир жолу 2-3 жолудан чогулуп топтолуп келген менен эмнеге бул ишке чекит коюп бере албай жатты экен деген суроо туулат. Батмаженин дагы бир нааразычылыгы ортодогу чечилбеген жерди чечүүгө келген комиссия тобу өткөн жылда чогулган мезгилде кошунасы Ажыбек мырза менен кызынын ачууга алдырган орой мамилеси болгон менен жөндөн жөн эле укук коргоо органдарына, тескерисинче өзүн үй бүлөсүн балдарын чакыргандыгын айтып жаны кашаят. Kızın sağ olsun hocam. Ne sayılıyor? Parça özünü. Ay çocuğu emez bu eldik. Buna bu cüreler. Yedik ne çıkan daha kuzu çok. Boldu da. Boldu da atar. Tartlar. Görünür mü kızsan yagan? Balamda kadın desin, beni balaya desin. İnişesine Kız. Hani ağzını. Tartsa ol. Dur özür alamazsın. Taksınka. Buraya çok dese. Beti çok. Beti çok. Beti çok. Başıncı kulu aldı. Tabii şu biri gol. Bir dur atar. Чекти көрсөтүп бергиле, мен ушинтип 7 жылдан бери ушинтип жерим ачык баратам, ачык чытабы деп УКС айрышасы кайрылсам, Кадыров Асаматка кайрылсам, Кадыров Асамат Курамбаев Кубатты, акимияттан Карымшаков Эзарды, архитектурадан Абдыкадыров Дастанды жиберип бир да. Айлык кадастрдан Абдиев мен да келишип, мына сен чейин берип туруп, монтип туура эмес көрсөтүп атканын мен айттым, кана силердин сотуңардын чечимин көрсөткүлөчү десем, келип алып эле Шарипов Ажыбектин кызы келип эле баламды ура кетти. Өзүбүздүн могу жерде турсак ура кетти. Уруп эле көрсө булар сүйлөшүп барып бир 10-15 мүнөткө жетпей эле немеси уруудун машинасы каяктан келди, бир машина келди деле. Алда Мараттын колун бурап сал машинага дегенде мен коркуп кеттим. Апи, балам эмне урбаса эле эмнеге саласың? Мен таяк жедим деп. Балам менди бага операция болуп жаңы эле чыкканда 1 ай болгон, өтүнөн анан боорунан операция болгон. Ошол баламды уруппой болсун деп жалган уюштуруп, атайын уюштуруп келип да. Родога барбадымбы? Родога барсак, жалган эмеме бизди ушуга көндүрүшмөк болду да, 20 Ажыбекке айткандан макул болгула деп, биздин айтканга макул болгула деп уруп Родога алып барып, алигече ишти жооп беришпей, Ажыбекти Россияга качырып жиберишти кызын экөөчү. Ал эми качырып жиберип, Байботоев Ормош мунун үйүн сатканча мага курулай шылтоолу айтып, жалгандарды айтып, кармап турду, сотко бербей, калп эмелерди айтып. Анан Ажыбектин үйү качан сатылгандан кийин Шырдакованы сотко бердик, бияк бүтүп калды деп. Эми кылган иштери ошо мына чечилбей жатат. 2017-жылдан бери мына 2023-жылы аяк жыл болуп атат. Эчтеке чечилбей жаткандан административ сотко өзүм кайрылууга туура келди аргасы. Мында чындык жок. Балам экөөбүздү уруп, урууда сүйрөп барып, Ажыбектикин туура дегиле деп кызымга алышты. Жогорку сот Батмаженин пайдасына чечип берген кагазы колунда турган менен чубактын курундай чубалган бул ишти аягына чыгаруушу ким бар деген суроо менен Батма Кадыралиеванын барбаган жери какпаган эшиги калбаптыр. Мыйзамдуу жагынан караганда бул ишти мэрия, айыл өкмөт, акимият биргелешип чечип берүү талабы турган менен эч кимиси аягына чыгарып чекит койбой кайдыгерлик менен карап келет. Батмажи ушул тапта айласы кеткендиктен өзү кайрадан сотко кайрылып жооп күтүп отурган чагы. Ошондой эле өлкө башчысы Садыр Жапаровго дагы бир рет кайрылып кат жолдогон. Административдик сотко кайрадан бердим, могу чындыгында мэрия бериш керек, мэрия мени алдап жүрдү, сотко беришкен жок. Ана мен чындыкты далилдеп, президенттин 3-чү жолку каты менен тигилердин калп жазган каттарын алып, жогорку административдик сотко кайрылдым. Азыркы учурда административ сот карап атат. Эгерде ошол чечим чыгарып берсе, мен кайрадан 4-чү жолу президентти киришке туура келип атат. Адилеттик каякта, чындык каякта, мыйзам баарыбызга бирдей да. Бирдей карасын да.
ак ыйлет бирок ысынбайт демекчи. Акыры кандай болгон күндө дагы туура чечим болот деген эненин үмүтү чоң.